Москва районунун Төлөк айыл өкмөтүндөгү Бердугул атындагы орто мектепте санитардык гигиеналык коопсуздукка өзгөчө маани берилет. Имараттын ичинде даараткана жана кол жуучу жайлар бар. Балдар үчүн мындай жагымдуу шарттар айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында түзүлгөн. Курушкунун баары ичер суусу болот. Билген суу ичет, билбеген уу ичет. Балыкты сууга салып коркутпа. Тазалык ден соолуктун башаты. Ошол себептен Аристин долбоору аркылуу аталган мектепте санитария жана гигиенага байланышкан түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк суу күнүнө карата окуучулар концерттик программа даярдашып, келген конокторго тартуулашты. Бул проект бизге абдан жакшы, ыңгайлуу, ушу даратканы, ички дараткананын тургузулушу жана кол жуугучтардын орнотулушуна абдан жакшы багыт берди. Ошону менен биз бул долбоор менен 2-3 жылдан бери тыгыз иштешип келатабыз. Көптөгөн иш-чаралар жүрүп атат бизде. Бул жерде жалаң гана окуучулар эмес, ата-энелер, айылдык ден соолук комитети, медайым, ошондой эле ушул окуучуларыбыз, мугалимдерибиз менен биргеликте иш алып барып жүрөбүз. Жер бетиндеги тиричиликтин баары суу менен байланышкан. Окуучулар сууну сарамжал жана туура колдонуунун маанисин макал лакаптар жана ырсаптары менен түшүндүрүп беришти. Ошондой эле долбоордун алкагында окуучулар жана мугалимдер суу, санитария жана гигиена методологиясы боюнча окутуудан өтүшүүдө. Анан мектебибизге ошо таза суулар ушинтип кирип, мынакей ошо заманбап жакшы раковиналар коюлду. Ата-энелер чогултуп собрание болуп, ата-энелердин макулдугу менен ушундай жардам беребиз деп, самын, жанагындай полотенце бумажный, эми керектүүчү эмелердин баарын камсыздап беребиз деп макулдаштык. Айрис программасына чоң ыраазычылык. Ошо суу бар жерде өмүр бар. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору ичүүчү суу менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгаруу жана санитария тутумдарын өнүктүрүүгө багытталган. Маселен, Төлөк айыл өкмөтүндө эле сууга байланышкан бир катар орчундуу көйгөйлөр чечилди. Чоң көйгөйлөр бар эле. Бул союз малында тургузулган система өзү уже аягына чыгып, көп жарылууларга таза суу бергенге мүмкүнчүлүк жок болуп, ошону менен бирге айылда жанагы жугуч оорулар да көбөйүп кеткен, өзгөчө жаш балдардын арасында сарык оорусу менен ооруган балдар да көбөйүп кеткен. Мына бүгүнкү биздин дагы бир ийгилик, ушундай бир жугуч оорулардан да айрылдык да. Сууну үнөмдүү колдонууга дагы Арис тарабынан жакшы окутуулар, үйрөтүүлөр жүрүп атат. Мурдакыдай туш келди агысылган суулар жок. Баягы өзүнүн керегине жараштуу үнөмдүү колдонуп атышат. Долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, Чүй, Ысык көл жана Ош облустарынын 100гө жакын айылын камтыйт. Азаматсың? Чоң рахмат. Автандил Бактыбеков, Эсенбек Үсөнов, СТВ.